Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Жанар Акаев $1 миллиард алып келе турган ички булакты ачыктады. Таластын губернатору Солилецктен келгендерди уруп сабады деген кептер тууралуу жооп берди. Чиновниктер байлыгын ачыктаса, эски ишин кечирүү мыйзамы сунушталды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Депутат Жанар Акаевдин премьер-министр Абылгазиевдин байланыш чөйрөсүндөгү мыйзам бузууларга тиешеси бар деген билдирүүсү негизсиз. Териштирүү иштери жүрүп жатканы боюнча маалыматыбыз бар. Өкмөттүн тергөө иштеринин жүрүшү боюнча комментарий берүүгө укугу жок. Анткени бул тергөөнүн жүрүшүнө басым жасоо катары кабыл алынат. Зарыл болгон учурда премьер-министр жана өкмөттүн өкүлдөрү тергөөнүн алкагында иштин жагдайдын объективдүү жана ар тараптуу иликтөө кызыкчылыгына түшүндүрмө берүүгө даяр. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиев коронавирус илдетине чалдыгып, дарыланып чыкты. Бул тууралуу бүгүн 20 майда 24 KG сайты өздүк булагына таянып жазып чыкты. Маалыматка ылайык, 1 майда Жаныш Бакиев үй бүлөсү менен Минсктеги ооруканалардын бирине жаткырылган. Жакынкы күндөрү алар айыгып ооруканадан чыгарылды. Учурда алар өздөрүн жакшы сезип жатышат, деп жазылат маалыматта. Бүгүн 20 майда өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев аймактагы абал тууралуу маалымат берди. Жыйында Солилецк шаарынан келген жарандардын ичинен 51 киши Талас облусуна кайтышканын билдирди. Облустук штабтын алгоритмине ылайык чет өлкөдөн келгендерди обсервацияга алышыбыз керек. Биз Солилецктен келгендерди Талды булак айылынан тосуп алып, обсервацияга жайгаштырдык. Облуста лаборатория иштеп жатат. 5 күндөн кийин алардан тест алынат. Дарыгерлердин сунушу менен жана коопсуздук үчүн обсервацияга жайгаштырдык, деди Мураталиев. Ал эми обсервацияга жайгаштырууга каршы болгондорду уруп деген кептер туура эместигин кошумчалады. Уруп сабоо болгон жок. 51 кишиден тышкары аларды облуска алып келген айдоочулар дагы обсервацияга алынды. Арасында 4-5 жаран каршы болгондуктан аларды милиция кызматкерлери обсервациялык жайга киргизишти, деп баса белгиледи Булак nazarnews.org. Коррупцияга аралашкан ким болбосун ээлеген кызматына, наамына жана мурдагы жетишкендигине карабастан тийиштүү жазасын алышы керек. Бул тууралуу 20 майда президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңештин катчысы Дамир Сагынбаевди кабыл алганында айтты. Мамлекет башчы мамлекеттик органдардагы коррупциялык коркунучтардын жаралышына өлүгү боло турган көрүнүштөрүнүн бардыгын толук жок кылганга гана анын азайгандыгы жана мыйзамдын үстөмдөгү тууралуу кеп кыла алабыз. Антикоррупциялык заманбап механизмдерди ишке киргизүү жана аларды дайыма колдонуу иштери токтоп калбашы керек деп белгиледи. Ошону менен катар Жээнбеков жемкорлукка каршы күрөштүн маанилүү багыттарынын бири декларация толтуруу мыйзамдарынын так аткарылышы экенин айтты. Сагынбаев бул жаатта 2020-2024 жылдарга карата мамлекеттик жаңы стратегиянын болжолдуу долбоору иштелип чыкканын айтты. Ага ылайык бирдиктүү салык декларациясын толук текшериш үчүн негиздерди 2ден 8ге чейин көбөйтүүгө каралууда. Быйыл коррупцияны кабыл алуу индекси боюнча Кыргызстан 180 өлкөнүн арасынан 126-орунга жайгашты. Былтыр өлкө 132-орунда болчу. Transparency International уюму Кыргызстанда экономикалык бюрократия, саясий жемкорлук, трайбализм экономикалык өнүгүүгө жолтоо болууда деп эсептейт. Экономика министрлиги мамлекеттик кызматкерлерге мүлк жана кирешелерин адалдаштыруу үчүн мунапыс берүү мыйзам долбоорун сунуштады. Аталган документ бүгүн парламентте биринчи окууда каралды. Мыйзамга ылайык мамлекеттик кызматта иштегендер, ошол эле депутаттар 2019 жылдын 1 январына чейин алган мүлкүн кирешесин жеке өзүнө каттаса, укук коргоо органдары каяктан байыганын текшербей турганына кепилдик берилет. Ошондой эле салык, айып, пайыз жана туум сыяктуу милдеттүү төлөмдөрдөн бошотулат. Ыктыярдуу декларациялоо, мунапыс берүү, көмүскө, мүлктү жана кирешени мыйзамдуу жүгүртүүгө чыгарууга жол ачып, ачык экономикалык активдүүлүктү жогорулатууга алып келет. Эконом министрдин пикири боюнча, бүгүнкү күндө көмүскө секторда 40%дан ашык декларацияланбаган мүлк жана киреше жатат. Ушуга байланыштуу мунапыс берүү жалпы декларациялоого өтүүгө даярдык көрүүчү этап болуп саналат, деп жазылат мыйзам долбоорунун негиздемесинде. Ошондой эле ыктыярдуу декларация тапшырууда кирешеси же мүлкүнүн наркы 70 миллион сомдон жогору канча ашканы маанилүү эмес болсо, 700 000 сом салык төлөй турганы айтылат. Эгер бул суммага жетпесе, жогоруда айтылгандай бардык төлөмдөрдөн бошотулат. Салык кызматынын төрагасынын орун басары Искендер Асылкулов мунапыстын негизинде катталган байлык коомчулукка ачыкталбай, купуя ойдон сакталарын белгиледи. Ал эми экономика министринин орун басары Бекболот Алиев мындай мунапыс берүү мыйзамы 4-үчү ирет колдонууга сунушталып жатканын билдирди. Буга чейин экөө кабыл алынып иштеген эмес. 3-сүнө 9840
40 адам катышкан. Жыйын учурунда депутат Бактыбек Турусбеков буга чейин кылмыш иши козголуп качып кеткен атка минерлер кайра келип мүлкүн каттатып койсо жоопкерчиликтен кутулуп кетеби деп сурады. Кылмыш иши ачылып, иши тергөөдө каралып жаткан тараптарда бул мыйзам иштебейт деп жооп берди Алиев. Андан соң эл өкүлү Алмазбек Баатырбеков мыйзамсыз баяган деп иш козгогон мурдагы вице-премьер Дүйшөн Салалиевдин туугандары өзү мурда мунапыстан алкагында миллиондорун каттатып койгону чыгып калса эмне болоруна кызыкты. Мунапыстын негизинде декларация тапшырып акчаларын адалдап алган болсо тергөө амалдары жүрүп жатканда айткан болуш керек. Анда мыйзамдуу болуп калат. Эгер айыпталып жаткан киши өзү декларация тапшырса, мунапыс алган декларант мүлкүн документтери менен тастыктап, эгер акчасы болсо банктын эсебин көрсөтүшү керек. Үйүндө сакталган акчасын кошуп албайт. Себеби жалган маалымат берүү менен кийинки мыйзамсыз иштерин адалдаштыруусуна тобокелчилик жаралат, деди салык кызматынын төрагасынын орун басары. Буга чейин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бул мыйзамды колдой турганын айтып, тарыхты чукуп, артты карай бербей, алдыга жылышыбыз керектигин билдирген. Корона кризис башталгандан бери Кыргыз өкмөтү бийлиги баарыбыз каражат таппай жатабыз. Эл аралык каржы институттарынан акча сурап, өкмөт эптеп бюджетти жабуу аракетин көрүп жатат, деп бүгүн 20-майда Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Жанар Акаев билдирди. Депутат мында мурда байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубова коррупция үчүн шектүү катары кармалганын айтып, буларга токтолду. Ошол эле убакта биз коррупцияга каршы күрөшүүнү башкы уран катары колдонуп жүрөбүз. Мен бир маселеге күч органдарынын, президенттин, өкмөттүн өкүлдөрүнүн, фракция жетекчилеринин көңүлүн бургум келет. Мында бир аз убакыт мурун мамлекеттик байланыш агенттигинин мурдагы жетекчиси коррупциялык ири ишке шектелип кармалды. Андан кийин бизге жеткен маалымат боюнча УКМКнын бир башкармалыгынын жетекчиси жана дагы бир кызматкер камалды. Өкмөттүн аппаратына дагы ушул маселе боюнча сурак берип жатышат. Бул жерде ири сумма тууралуу сөз болуп жатат. Ошондуктан премьер-министр өзүнүн бул ишке катышы жок экенин сөзсүз далилдеш керек. Бул премьер-министрге жардам болот. Эгерде катыштыгы болсо, ал тез арада жооп бериши керек. Буга чейин Ала ТВ деген болгон. Ал жакында Билайн компаниясына сатылган. Бирок Ала ТВ теле берүүгө гана ыңгайлашкан. Ал Билайнга 1 миллион 800 миң долларга сатылып жатат. Билайн мамлекеттик байланыш агенттик аркылуу жакында теле берүүгө деп багытталган жыштыкты интернетке тууралап катташты. Эми ушул жерде чоң маселе болуп жатат. Буга чейин билесиздер, Темир Сариев премьер-министр болуп турганда 15 мегагерц аукцион сынак менен 1 миллиард 500 миң сомго сатылган. Азыркы премьер-министрдин тушунда 200 мегагерц 700 сомго кетип жатат. Менде азыр мамлекеттик байланыш агенттиги жашыруун каты турат. Анда бул мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келип, бюджетке миллиарддаган акча зыян болот. Биз 200 мегагерц бюджетинен чоң кемтигин толтурсак болот. Ошон үчүн биз мындай кадамга барбашыбыз керек деп жазылган. Бирок ошого карабастан мыйзамды бузуп, эч кандай аукцион сынак кылбай булар Казакстандык компанияга өткөрүп берип жатышат. Бул жерде чоң маселе турат. Ага чейин ошондой эле 900 миллион долларлык бир лицензияны башка уюлдук операторлорго 1000 сомго сатып жиберген деген УКМКнын каты бул жерде турат. Адистердин эсеби боюнча жалпы жыштыктан 5 миллиард сомго зыян тартып жатат. Биз эл аралык институттардан жалдырап акча сурап жатабыз. Бизде мекенчил жигиттер, кыздар бар экен, өздөрү кызматта турса да биз айта албайбыз, сен айт деп атышат. Бул жерде премьер-министрдин уруксаты жок болбойт. Ошондуктан бүгүндөн калбай күч органдары катуу киришиши керек. Өкмөт башчы бул кылмышка тиешеси барбы жокпу тез арада далилдеш керек, деди Жанар Акаев. Белгилей кетсек, Наталья Черногубова ушул жылдын 12-майында Жазык кодексинин 319-беренесинин коррупция негизинде кармалган. 7-апрелде сотко чейинки териштирүү быйыл башталып, 12-май күнү аскер прокуратурасы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан кармалган. Ал уюлдук байланыш операторлорунун бири жана технологиялар жана байланыш комитетинин жооптуу кызматкерлери менен өз ара сүйлөшүп алып, байланыш операторунун кайра каттоодо мыйзам бузууларга жол берген деген айып коюлган. Черногубова учурда УКМКнын тергөө абагынан убактылуу кармоочу жайында. Ал 11-май күнү кызматтан кеткен. Булак nazarnews.org.